Көп учурда эркектер өздөрүнүн ден соолуктарына тийиштүү көңүл бурушпайт жана үзгүлтүксүз медициналык кароодон өтүшпөйт. Ушул себептен Кыргызстан боюнча жоопту бул лозунгу менен 1 айлык акция февраль айында республика боюнча өткөрүлдү. Бул 1 айлыкта эркектердин ден соолугуна байланыштуу жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн натыйжасында бир катар көйгөйлөр бар экени аныкталды. Кыргызстандагы жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу жана эффективдүү башкаруу долбоорунун жетекчисинин айтымында 1 айлыктын негизги максаты жугуштуу эмес ооруларды жана алардын татаалданышын алдын алуу. Ошондой эле алгачкы стадияларын аныктоо үчүн Кыргызстандын эркектерин баштапкы медициналык санитардык жардам мекемелерине тартуу болуп саналат. Февраль айында Кыргызстан боюнча аябай жакшы чоң акция өттү. Жооптуу бол деген. Ал ушу эркек кишилерди Кыргызстандагы 18ден жогоркуларды баштапкы медикалык санитардык жардамга кайрылгыла, өзүңөрдүн ден соолугуңарга өзүңөр кам көргүлө деген уран менен. Эмне үчүн бул акцияны уюштурган өтө маанилүү болду. Анткени бизде Кыргызстанда жугуштуу эмес оорулардын көрсөткүчү өтө чоң, 80% түзөт. Ошондой эле өлүмдөрдүн 52% бул жүрөк кан тамыр ооруларынан болот. Анан тилекке каршы ушу эркектер арасында өлүм көрсөткүчү аял кишилерге караганда жогору. Ага бир эле себеп бар, алар кайрылышпайт. Ушу саламаттыкты сактоо системасындагы уюмдарга. Мисалы үчүн быйыл акция убагында 680 18ден жогорку эркек кишилер кайрылышты. Алардын ичинен 149 миңи кайрылышпаптыр. Буга чейин эч качан ушу баштапкы медико санитардык жардамга, анан 44 миңинде ушу жогорку кан басымы бар экен. Ошондой эле 33 миң эркек кишиде кант диабети менен ооруп калуу коркунучу өтө жогору экен. Эгер биз ушу жугуштуу эмес ооруларды эрте аныктасак, эрте ошого чара көрсөк, медициналык кызматкерлер дары-дармектерди жазып берсе, ошолорду үзгүлтүксүз ичсе, булар жашоосунун сапатын жана жашоонун мөөнөтүн дагы узарта алышат. Компаниянын ийгилигин жана таасирин эске алып 2023-жылы Саламаттык сактоо министрлиги жыл сайын февраль айында республика боюнча 1 айлыкты өткөрүү буйругун чыгарган.